Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандагы атка минээрлердин байлыгы ачыкталып, кызуу талкууга калды. Бишкектеги жаңы конуштардагы документи жок тургундарды тейлөө үчүн топтор уюштурулду. Акжол Махмудов Олимпиаданын 2 жолку чемпиону менен беттешет. Бүгүнкү күндүн негизги темасы чиновниктердин байлыгы канча деген суроонун негизинде кызуу талкуу жүрүүдө. Анткени салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин, депутат, министр дегеле бардык чиновниктердин 2020 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Эң кызыгы өкмөт башчы Акылбек Жапаров үй бүлөсү менен Батирде жашап 7 унаага ээлик кылат. Чоң ишкер Кыргызстандагы эң ири кондитердик компаниянын чоң имараттарга ээлик кылары айтылып жүргөн Акылбек Жапаров мырза байлыгын жашырып койдубу же балким декларацияга көрсөтпөй жашырып койсо болобу? Айтор суроолор көп. Мөөнөтү бүтүп бараткан жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов болсо декларациясына таянсак мал кармайт. Үйү да, автоунаасы да жок. Дагы бир нече бай деп эсептелген чиновниктер үйү жок, кирешеси аз көрсөтүлгөн. Мындан улам интернет колдонуучулар арасында байлыгын жашырган байкуш чиновниктер аларга караганда биз бай экенбиз деген сын көз караштагы талкуу жүрүүдө. 7 декабрдан тартып Бишкек шаарынын айланасындагы жаңы конуштардагы мыйзамсыз курулуштарга техникалык паспорт берген көчмө топтор иштейт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясы билдирди. Жаңы конуштарга чыгып иштей турган көчмө топтор жаңы конуштарда өз алдынча курулган турак жайларга техникалык паспорт берүү үчүн маалыматтарды топтойт. Көчмө топтордун иштөө убактысы жана жери мэриянын расмий сайтына чыгарылып турат. Бишкек мэриясы техникалык паспорт жер мыйзамдашты дегенди түшүндүрбөстүгүн, анда кыймылсыз мүлктүн гана техникалык маалыматтары топтолоорун билдирет. Бул документ жер тилкесин мыйзамдаштыруунун биринчи этабы. Президент Садыр Жапаров 22 ноябрда кызыл китеби жок жер тилке ээлери менен жолугушкан. Кыргызстан боюнча 13 000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып, конуштар пайда болгон. Алардын көбүн 2005 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Россия өкмөтү Кыргызстанга техникалык жардам катары бактериологиялык жана көптөгөн индикациялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө ылайыкталган мобилдик лаборатория берди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Аталган комплексти тапшыруу аз эми бүгүн 7 декабрда карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекциялар республикалык борборуна тапшырылды. Иш-чарага Саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов жана Россиялык микроб чумага каршы илим изилдөө институтунун өкүлү Екатерина Найденова катышкан. Мобилдик комплекс КамАЗ автоунаасынын базасында салынган. Ичинде бактериологиялык жана индикациялык 2 лаборатория болот. Анын жардамы менен биологиялык коопсуздук эрежелерин сактап, холера, чума, COVID-19 сыяктуу коркунучтуу жугуштуу ооруларды аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Министрлик былтырдагы Россия тарап ушундай эле 4 мобилдик лаборатория берип, пандемия маалында вирустун жайылышына бөгөт коюуга өбөлгө болгонун белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкекте Хизбут Тахрир уюмунун балдар менен иштөө тобунун мүчөсү кармалганын билдирди. 6 декабрда Баш калаанын 1-Май райондук сотунун санкциясынын негизинде аталган уюмга мүчө деп шек саналган 2 кишинин батиринде тинтүү жүргүзүлдү. 24 жаштагы шектүүнүн үйүнөн Хизбут Тахрир уюмуна таандык адабияттар, идеологиялык жазуулары бар материалдар табылган. 27 жаштагы шектүүнүн үйүндө балдарга диний билим берилип жаткандыгы аныкталган. Тинтүү жүргүзүлгөн кезде батирде 10-17 жашка чейинки 7 өспүрүм болгон. Алардын көбү эмгек мигранттарынын балдар экендиги такталды, деди УКМКнын басма сөз катчысы Күмүшбек Шабданов. Балдарга окутуу уюштурган деп шек саналган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал окутуп жаткан өспүрүмдөр туугандарына өткөрүлүп берилди. Сунни мусулмандарынын Хизбут Тахрир уюму ислам халифатын корууну көздөйт деп мүнөздөлөт. Бул диний саясий уюм бир катар мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда дагы экстремисттик деп табылып, 2003 жылы жогорку соттун чечими менен ишмердигине тыюу салынган.
Бишкек шаарынын мэриясы өзүнүн түзүмдөрү менен бирге бул жылы жаңы жылдык корпоративдерден кайрымдуулук пайдасына баш тартууну чечти. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, оор эпидемиологиялык жана экономикалык кырдаалда Бишкек шаарынын калкынын арасында COVID-19 вирусунун жайылышынын дагы эле актуалдуу көйгөйүнө көңүл буруу, ошондой эле калктын социалдык аярлуу катмарына мүмкүн болушунча жардам жана колдоо көрсөтүү боюнча чечим кабыл алынды. Шаар мэриясы Бишкектин мекеме ишканаларынын жамааттарынын бул демилгеге кошулууга жана келе жаткан жаңы жылдык майрамдардын алдында муктаж болгон мекендештерге ушундай эле жол менен жардам берүүгө чакырат. Акцияга колдоо көрсөтүүнү каалагандар үчүн Борбор калаанын мэриясы Борбордогу социалдык мекемелердин алардын муктаждыктарынын тизмесин бере алат. Бирок шаар мэриясы бул майрамдык иш-чаралардан баш тартуудан канча каражат үнөмдөп, мамлекетке канча пайда алып келээрин так айткан жок. Кыргызстандык балбан Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча Олимпиада оюндарынын 2 жолку чемпиону Роман Власов менен беттешет. Россиялык спортчу Акжол Махмудов менен болгон беттешти көрмандар күтүп жатканын билдирген. Көп өтпөй Махмудов жооп берип, күрөшүүгө дайыр экендигин белгиледи. Власов кыргыз балбаны өзүнүн мыкты экенин Токио Олимпиадасында көрсөтө алган деп белгилеген. Эскерте кетсек, 2 спортчу тең грек-рим күрөшү боюнча эң күчтүү атаандаштык бар делген 77 килограмм салмактын балбандары. 31 жаштагы Роман Власов 2012 жылы Лондон жана 2016 жылы Рио Олимпиада оюндарынын алтын байгесин уткан 3 жолку дүйнө чемпиону. Вот, многие пишут мне про схватку с Акжолом, есть такой Акжол Махмудов. Он доказал свою состоятельность на Олимпийских игр, мне кажется, было бы особенно интересно, учитывая, многие люди считают, что ужил там бороться, а учитывая, что он стал серебряным призером, а чемпион своей карьеры, ему 34 года, Лоренс. Вот, и мне кажется, особо интересно, если мы где-то встретились с Акжолом. Конечно, мы встретимся на обычных соревнованиях, получится. Мне кажется, надо где-то эту схватку организовать, потому что время уходит, а если мы не сделаем ее, я думаю, что 3-4 года максимум я еще буду в борьбе, а потом уже она уйдет. Многие люди ждут этой схватки. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 8 декабрда өлкөнүн Чүй, Талас, Ысык көл, Жалал-Абад, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында жаан кар жайт. Баткен, Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ош, Ысык көл, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жана кар жайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүзү +4 + 9 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0 + 5, күндүзү +8 + 13 градус. Ысык көл облусунда түнкүсүн -3 - градус суук, күндүзү +1 + 6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10 градустан 15 градуска чейин суук болсо, күндүзү 5 градуска чейин суук күтүлөт. Бишкек шаарында 8 декабрда түнкүсүн жана күндүз жаан жаап, карга айланат. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0 + 2, күндүзү +7 + 9 градус жылуу болот. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.